Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүнкү рубрикамда псориаз боюнча айтып берем. Биринчиден, псориаз деген эмне оору жана эмне үчүн медицинада неизлечимый деп коет. Канча деген адамдар псориаз менен ооруп, жылдап эч качан сакайбай эле көбөйүп, кайра ол нерсеси көбөйүп, тукумдан тукум кубалап кете берет да. Негизи биздин практикамда, менин практикамда аябай көптөгөн адамдар псориаздан жакшы болду. Псориаз бул биздин ички органдарыбызда, ичеги, боордо, канда, лимфа системада аябай паразит, грибоктор көбөйүп кеткен, өлгөн клеткалар көбөйүп кеткен, лимфа ушунчалык биздин лимфа бездеринин ичинде өлгөн клеткалар, паразиттер, өлгөн паразиттер, сары соолар, ошого окшогон былжыр немелер дагы аябай көбөйүп кеткендиктен ушундай чирип атат дагы, и вот ошонун баардыгы кожага чыгып атат. Кожа дагы выделительный система болуп эсептелинет, и вот кожабыз жара чыкса, экзема, псориаз, угри болсо, ошонун баардыгын лечитиш үчүн мазь эмес, биринчи очередь ички организмди тазалаш керек. Псориазга кандай продукциялар колдонулат? Биринчиден, сок алоэ организмди очищать этет, тазалайт, на клеточном уровне тазалайт. Бул бир эле биздин ичеги карыныбызды эмес, бул биздин лимфа системабызды, каныбызды жана клеткаларды жаңылатканга жакшы жардам берет. Еще бунун составында 200дөн ашык полезный компоненттер бар. Витамин, минерал жана аминокислоталар бар. Бул биздин клеткаларга эң керектүү витаминдер. Эгерде биздин ичегибиз, биздин организмибиз таза болсо, кычкыл эмес, щелочной баланс болсо, биздин организмде паразиттер жашай албайт, олар бир мүнөттө тура албайт. Вот поэтому ушул сок алоэни күнүгө эртең менен кечинде 60 мг, 100 мг чейин көбөйтүп, күнүгө эртең менен кечинде ичебиз. Жана мына алоэнин гүлүнөн жасалган чай, буга дагы корица, имбирь, ромашка, укроп, ошол сыяктуу чөптөр кошулган. Бир пакетикти 1,5 литровый термоска демдейбиз дагы, бир күн кечке ичип түгөтүшүбүз керек ошол 1,5 литровый чайды. Боорду, өттү жана бөйрөктү, сийдик каналдарды жакшы тазалагандыктан бул биздин организмдеги сууларды алмаштырып чыгат. Желчегонный, биздин суубуз алмашыш керек, щелочной баланска келиш керек. Жана бул лимфа системаны өтө жакшы тазалайт. Ошондой эле мынакей пчелиный прополис бар бизде. Пчелиный прополис бул как антибактериальный, противовирусный, как натуральный антибиотик. Поэтому биздин организмдеги ошол грибокторду, паразиттерди, ушунчалык булганган среданын баардыгын тазалап, клеткаларды дагы тазалай баштайт. Бул болсо чеснок жана тимьян кошулган, чесноктун майынан жасалган капсула биздин организмде паразиттерди айдап чыгат. Өлтүрөт. Биринчиден личинкаларды дагы, паразиттердин түрлүү паразиттер болот биздин организмде. Ошонун баардыгын өлтүрөт. Муну канчадан ичиш керек? 2ден, 3дөн, 4 штуктан даже. Эгер ушунчалык псориаз көп болсо, күнүнө 4дөн, 5ден 3-4 мал ичишибиз керек. То есть ударный дозадан ичебиз. Прополисти дагы 3дөн, 2ден 3 мал ичебиз. Бул биздин боорубузду да тазалайт, бөйрөгүбүздү, каныбызды, иммунитетибизди көтөрөт. Паразит жок болмой сайын иммунитетибиз көтөрүлбөйт да, ошондуктан биринчи очередь паразиттерди жок кылыш керек. Полязеление, жалаң өндүрүлгөн дандардан жасалган беде, арпа, буудай, проросшие зерна пшеницы. Вот, бул эмнеге пайда? Биздин организмге жашылча сөзсүз түрдө керек. Особенно өнүп келаткан буудайда ушунчалык көп энергия, ушунчалык пайдалуу касиети аябай көп болгондуктан полязеленин пайдасы дагы аябай көп. Биздин ичеги карындарыбыз тазалап, боорубузду тазалап, еще иммунитетибизди көтөрүп, ашказаныбыз, ичегилерибиз туура иштей баштайт. Желудочно-кишечный тракт жана пищеварительный система гемоглобинибизди көтөргөнгө жардам берет. Натурмин, биздин организмге күнүгө минерал кириш керек.
Кудайдын көттүгүнө биздин организмге минерал кириш керек. Цинк, селен, молибден, железо, фосфор, кальций, магний, йод и так далее. Bunun içinde 11 минерал бар. 180 таблетка. 2 штуктан 3 маал во время еды жейбиз. Биздин организмге сөзсүз түрдө минерал керек. Бир эле минерал жетишпесе 140 оору пайда болот. Вот. Анан денебизде мынабыл алоэден жасалган самын менен жуубуз. Буда парабен жок, буда эч кандай химикат жок, ошондуктан биздин кожага аябай жагымдуу. Тем более алоэ рассасывающий эффекти бар. Алоэ антибактериальный, поэтому бул увлажнять этет еще. Поэтому бул биз денебизди жууганда денебизди жумшартып, нымдаштырып, клеткаларды жаңыртып, өлгөн клеткаларды чыгарып, жаңы клеткалар пайда болгонго жардам берет, жана заживление болгонго. Бул самын менен жаңы төрөлгөн балдарды жуунтурса дагы болот. Андан соң мына фёрс деген бар. Ошону мына немеге кийгизип коебуз дагы. И ошол жара бар жерлерди себиш керек. Бул эмне? Бул первая помощь, фёрс деп коет. Бунун ичин составында 78% чистый сок алоэ, 11 целебные травы. Бул первая помощь, как аптечка. Любой жара, аллергия, күйүп калдыбы, ожогдор, аябай страшный ожогдорду да тез ушунчалык жакшы жардам берет. Гайморитке, мурдуна сепсе болот, ангина, флорингит, ларингит, жөтөлүп калды, покраснение горла тоже, чач түшкөндөргө чачыбызга себебиз. Ушунчалык бул тез жакшы жардам берет да. Поэтому буну ошол жара болгон жерге себиш керек. Көбүнчө псориаз болгондо баштарында какачтар пайда болот. Чыканактарында, тизелеринде ай жамырган сайын ол укаланып, кебектей болуп, укаланып, кычышып, зуд болуп, көбөйүп кете берет да. Вот ошол жара болгон жерлерди тез-тез самын менен жууп туруп, фёрстон чачыш керек. Күнүнө канча маал? 3 маал, 4 маал деле чача бериш керек. Ошону чачкандан кийин алоэ крем с прополисом. Бул алоэ составында пчелиный прополис бар. Жана эле айтып кеттим, пчелиный прополис это как натуральный антибиотик. Арынын уясында болгон мум. Ол мум ушунчалык стерильный, ушунчалык противогрибковый, противовирусный болот экен. Ошон үчүн природный антибиотик деп коебуз да. Вот сюда вот как раз бул кремге алоэ жана прополис кошулган. Кожные проблемы, кожные заболевания болсо, именно ушул кремдерди колдонсо аябай жакшы жардам берет. Жана ошол какач болуп катып калган жерлер тезирээк заживление болуш үчүн алоэ, то есть алоэ не айтабыз го, сырт для наружного применения желе алоэ деп коет. Буну ошондой эле бул кожный проблемага жана геморрой, эрозия, ожогдорго койсо болот, потому что алоэ рассасывающий эффект бар. Бул еще зудту дагы снимать этет, кычышып, ачышып, аябай тырмагысы келип аткан учурда фёрстон чачып, крем с прополисом, желе экөөнү аралаштырып койсо дагы тезирээк жакшы жардам берет. Биздин практикада 11 жылдан бери псориаз болуп, бүт денеси псориаз болуп жүргөн адам 6 айда жакшы болду. Кээ биркилерге мына кичине эле башталганда чыканактарында, тизелеринде, мына моюндарында, баштын түгүндө болгондор, алар 3 айда жакшы болду. Эмне үчүн 3 ай ушуларды ичип колдонуш керек? Себеби биздин организмде паразиттерди өлтүрүш кыйын, паразиттерди чыгарыш кыйын. Паразиттердин личинкалары болот. Анан паразиттер жашаган жерде мындай ыйлакчалар пайда болот да. Суу ушунчалык кычкыл саргайып, кычкыл коюу болуп калат суу, биздин организмде суу. Ошонун бардыгын тазалап, организмден чыгарып, клеткаларды обновление кылганга в течение 120 дней клеткалар обновление боло алат экен да. Ошон үчүн 3-4 айда 100% жакшы болот. Кайтып келбеш үчүн 3-4 ай жакшы продукцияны ичиш керек да. Биринчи ичкенде ошол кычышкан жерлери кайрадан дүүлүктүрүп, кайрадан кычышы мүмкүн. Ошол учурда мына фёрс менен кремди кайра тез-тез шылаш керек. Значит, не болот? Организм очищение, процесс башталды, организм тазаланып атат, чыгарылып атат. То есть элестетип келесиздерби, не только жараңар ошондой болуп
страшный болуп атат, кожа эле страшный болуп аткан жок, силердин ичиңер чирип атат. Просто биз ичегилерибизди көрбөйбүз, ошон үчүн анча түшүнө бербейбиз да. А на самом деле ичибиз ушунчалык кыйналып атат, чирип атат, клеткалар өлүп атат и так далее. Кандай мындай пожарный состояниеда болгон үчүн кожага чыга баштайт да. Мени кара, ичиң тазала деген сигнал берет. Ошондуктан урматтуу достор, мекендештер, псориазды лечение кылыш үчүн 3-4 ай ушул продукцияларды такай үзбөй ичип, биротоло тазаланса болот. Ушуну ичип атып эле сиздердин ашказаныңыз, бооруңуз, бөйрөгүңүз, өтүңүз, иммунитет, баш оору, давление, суставы дагы ошого окшогон башка оорулардан да кутулсаңыздар болот. Себеби организм таза жерде адам оорубайт да. Плюс еще бул клеткаларга питание берип атат. Ошондуктан бул продукцияны алып коркпой 100% ишенип ичсеңиздер болот. Эч кандай побочный действиясы жок, потому что бул продукция халал жана кошерный сертификаттарга ээ болгон. Ар бир сертификаттарын ал жерде жазылган. Өзүңүздөр деле алып окуп көрсөңүздөр болот, сайттардан окусаңыздар болот. Бул натуральный, таза, табигый продукция. Тем более халал жана кошерный деген сертификатга дүйнө жүзү боюнча 16 мусульманский өлкөлөр ушундай сертификат берген. Ошондуктан урматтуу достор, оорубаңыздар, тынч болуңуздар.